Ауzu биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу бир туугандар, алгач аламдарды жаратуучусу Аллах Таалага мактоолор болсун жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү биздин жума хутбабыбыздын темасы бул үй бүлөдөгү эркек аялдын ортосундагы мамиле жана ошондой эле ортодогу келип чыккан келишпестиктер, зордук зомбулуктар тууралуу кыскача сөз кылмакчыбыз. Негизи эле үй бүлө дегенде шарият өзү кандай нерсени карайт? Деги эле биздин салтыбыз, ата бабабыз карманып келген дин өзү эмне деп айтат, ошол боюнча бир аз сөз кылмакчыбыз. Үй бүлө бул нике деп аталынат. Качан нике болгондо гана үй бүлө болот. А нике дегенде Алла Таала эмне деп айткан? Мисакун гализ деген, өтө оор, өтө олуттуу келишим деген. Эң чоң келишим бул нике деген. Демек, келишим болгондон кийин, үй бүлө нике келишим болгондон кийин мунун шарттары болот сөзсүз түрдө. Ар бир келишимдин шарттары бар. Эми ошол үй бүлө нике бекем карманып кетиш үчүн Кудай Таала коюп койгон шарттарга баш ийиш керек болот. Эркектин алдына коюп койгон шарттары бар, аялдын алдына коюп койгон шарттары бар. Мына ошол шарттар аткарылганда гана Кудай Таала никени жүргүзүүчү зат болгон болот. Ошол никеге береке берген болот. Эми Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Бисмилlah деп айткандан кийин мынтип айтат. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah. Алла Таала мынтип айтат. Кудай Тааланын пенде баласына берген белгилеринен бири дейт. Эркек адам үчүн эркектин өзүнүн инсандык жынысынан аял кишини жаратып берди дейт. Эмнеге десе, литаскуну илейха, ал аялга барып эркек байыр алыш үчүн дейт. Үй бүлө куруш үчүн дейт. Үй бүлө отун тутандырыш үчүн Алла Таала аялды жаратты дейт. Ва жа'ала байнакум маваддатан ва рахма. Эми эркек аял баш кошкондон кийин Алла Таала экөөнүн ортосуна сүйүү жаратып берди дейт. Жана ошондой эле мээримдүүлүк жаратып берди дейт. Инна фи залика ла аятин лиқаумин ятафаккарун. Мына ушул нерсеге жакшылап ой жүгүртүп, ой пикир калчап көргөндөргө бул нерседе чоң бир белги бар дейт. Чоң бир сыр бар дейт мына. Мына бул жерден эми бул темабызга бир аз айта кетели. Көпчүлүк учурда жаш эле кыз жигиттер үйлөнгөндөн кийин батыр ажырашып кеткенин көрүп атабыз. Эмнеге? Анткени жакшы көрбөй калдым, сүйбөй калдым деген да бир себептери бар. Алла Таала эмне деп атат бул жакта? Эркек менен аял, кыз менен эркек нике кошкондон кийин, нике шарттары аткарылгандан кийин, анан бул сүйүү деген бир макулукту мен ортолоруна жаратып берем дейт. Сүйүү бул эркек менен аялдын колунда эмес. Бул Алла өзү жаратып берүүчү бир макулук болот. Бул ушундай бир сыпат болот. Анан кээ бир учурда мен сүйүүнү алып коем дагы, маваддатан дейт. Мен мээримдүүлүктү кошуп коем дейт. Көп учурда биз ата менен апаларда көрөбүз. Булардын ортосунда мээримдүүлүк бар. Жаш кезинде сүйүү бар. Көрдүңүздөрбү? Алла Таала Кур'анда эмне деп айтып атат? Эми биз сүйүү дегенде көп учурда мындайча айтканда кызыгуу, кумарлануу, ашыгуу деген туура эмес түшүнүктү алып алганбыз. Балким сүйүү келиш үчүн Алла Таала коюп койгон шарттар кандай экен? Эркек киши аял кишиге камкорлуу болуу дейт, күйүндүү болуу дейт, бири-бирин урматтоо дейт, бири-бирине кабатыр болуу, бири-бирине ишенүү. Мына ошол шарттар аткарылганда гана анан Кудай Таала чыныгы сүйүүнү салып берем дейт. Бул шарттар балким бир айда аткарылышы мүмкүн, жарым жылда аткарылышы мүмкүн, 10 жылда аткарылышы мүмкүн. Алла Таала сөзсүз убадасына туруучу. Ошон үчүн эртерээк шашылып ажырашып кетүү, баш кошпой коюуну биз бул нерсеге кадам шилтебешибиз керек болот. Эми кандай мамиле кылыш керек десе, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде мынтип айтат. Ага чейин мен силерге суроо берейин. Эң жакшы мусулман ким бул? Эң жакшы мусулман ким дегенде бирөө муну айтышы мүмкүн, бирөө муну айтышы мүмкүн, бирок пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзү жооп берип атат. Хойрукум ли ахли ва ана хойрукум ли ахли. Силердин эң жакшыңар дейт, мына жооп кетип атат. Үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылгандар дейт мына. Жана мен дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлөгө эң жакшы мамиле кылуучумун дейт. Мына колуңан келсе пайгамбарыбыздын аркасынан ээрчип ал эми. Үй бүлөгө жакшы мамиле кылып ал. Ата энеге, келинчегиңе, аялыңа, балдарыңа жакшы мамиле кылып ал мына. Чыныгы сыпат ошондо билинет. Эшикке чыкканда, мечитте жүргөндө, жумушта жүргөндө, чөйрөдө жүргөндө, базарда жүргөндө жакшы адам болуш жеңил эле, бирок үйгө келгенде жакшы инсан болуп, ошолорго жакшы мамиле кылып коюу бул өтө оор нерсе. Буга машыгыш керек, Кудайдан дуа кылыш керек. Бул нерсеге адам кадам шилтеп өзгөрүүнүн аракетинде болуш керек болот бир туугандар. Эми Алла Тааланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям
өзгөчө биз аял киши тууралуу айта турган болсок, үй бүлөдө ад-дуния матаун ва хайру матаиха ал-мар'ату салиха дейт. Бул дүйнөдө көп жакшылык нерселерди таап алса болот дейт пайгамбарыбыз. Көп жакшы бир пайдалуу нерселер таап алса болот дейт. Бирок эң жакшы берген бул дүйнөдөгү эркек адамга берген табылга дейт. Бул ыймандуу, Кудайдан корккон, күйөөсүнүн абийирин сактаган аял дейт. Эгер ошондой аялды Кудай Таала берген болсо, андан артык Кудай Таала берген табылга жок дейт. Бул нерсеге шүгүр келтириш керек болот. Эми бирөө сурашы мүмкүн. Эгер ошондо аял менен мен жашай албай калдым, андай аял болбой калды, өтө жаман сыпаттары болуп кетти, ошон үчүн мен уруп салдым, ошон үчүн мен согуп салдым, ошон үчүн мен ажырашып талак берип салдым. Кудай сактасын, биздин азыркы учурубузда Кыргызстанда өлтүрүп салууга чейин барып атат да, Кудай сактасын. Бул эмне болуп атат? Буга кантип жооп бериш керек десе, буга биз эмне деп айтабыз? Алла жана никеге коюп койгон шарттарды аткар дейбиз. Сабыр кыл, ошону өзгөртүүнүн жолунда бол. Аялыңдын ыйманына, аялыңдын жакшы сыпаттарын өзгөрүп калуусуна салынбош деп айтабыз. Көп нерсе өзгөрүп кетүүсү мүмкүн. Бир нерсе ар дайым жаманда болуп тура бербейт. Жакшы нерсе да болуп тура бербейт. Өзгөрүп кетүүсү ыктымал бул ааламда. Кандай эле мисал үчүн чымчык кумурсканы жейт. Бирок ар дайым эле кумурсканы жей бербейт. Чымчык өлүп калса, чымчыкты кумурска жеп коет да. Көрдүңүздөрбү? Абал өзгөрүп кетүүсү мүмкүн. Ошол жаман аялың жакшыга өзгөрүп кетүүсү мүмкүн. Ошол нерсеге сен эркек камкорлуу болуп, ошонун аракетинде болгон деп айтабыз. Кандай эле пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын келинчеги Айша энебиз мынтип айтат. Пайгамбарды жакшыраак тааныган кимдер болот? Пайгамбардын аялы Айша энебиз мынтип айтат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүндө мен бир дагы аялга кол көтөргөнүн көргөн жокмун дейт. Бир дагы аял кол көтөргөн жок дейт. Караңыздарчы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын адеп аклагы аялдарга болгон, үй бүлөсүнө болгон нерседе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кол көтөргөн эмес деген нерсе бизге жүрөгүбүздө ыйманы бар адамга бир чоң бир сабак болушу керек болот. Эми бирөө уруп салсам эмне болот? Аял тарабын алалы азыр, аялына кол көтөрүү, аялына бычак көтөрүү, аялына тил көтөрүү, баш көтөрүү деген кандай десе, Алла Таала өзгөчө ислам динибизде аял кишинин тарабында Кудай Таала көп жерде Кудай Таала аялдын тарабын карап сүйлөйт да. Мынтип айткан: "Ла тадрибу има Алла" дейт. Алланын кулдарын урбагыла дейт. Кул дегенде аялды айтып атат. Эми кул дегенде биздин зээнибизге келиши мүмкүн, жаман нерсе деп. Бул малай деп. Жок. Бул жакта Алланын кулдарын урбагыла деп Кудай айтып атканы бул аллегориялык чечмелөө. Кандай? Кулдун жакшы жери кулдун кожоюну бар дейт. Курсагын кожоюн тойгузат. Бардык кемчилик жакшы жерлери кожоюндун колунда. Кулду эгерде бирөө келип уруп салса, кожоюну менен сүйлөшөсүң дейт да. Бардык жактан кожоюн кепилдик алган. Эми аял кишинин кожоюну ким экен? Эркекпи? Жок, Кудай Таала экен. Эгерде аял кишиге кол көтөрүп ура турган болсоң дейт, Алла Таала эмне деп атат? Мени менен иш алып барасың дейт. Мени менен сүйлөшөсүң дейт. Менин алдымда ошого жооп бересиң, ошон үчүн урбагыла дейт. Көрдүңүздөрбү? Анан бирөө айтышы мүмкүн да, мен аракет кылып атам, мен кандай кылышым керек? Аял тараптан мисал үчүн кемчилик кетип калды. Мен эмне кылышым керек? Дароо эле ажырашып кетсем кандай болот? Уруп салсам кандай болот десе, Алла Таала мунун эрежесин айтып койгон. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала Ниса сүрөсүнүн 34-аятында мынтип айтат. Ар-риджалу каввамуна ала ниса дейт. Бима фаддалаллаху ба'дахум ала ба'д ва бима анфaqu min amwalihim. Алла Таала эркек кишини аялдын үстүнөн камкор кылуучу кылып койду дейт. Бул жактан биз үстөмдүк кылуучу деп которбошубуз керек. Үстөмдүк кыла турган болсо ал күч менен болушу мүмкүн. Бардык жактан күчкө буруп, аял кишини уруп дагы, кыйкырып дагы, сөгүп дагы баш идирип коюусу мүмкүн. Жок, Алла Таала бул жакта камкор кылуучу кылып койдум. Аялдын үстүнөн камкор болуш керек деп эркекти жаратып койдум дейт. Неге десе, анткени инсандын арасынан, эркек аялдын арасынан Алла Таала кээ бирөөнү бири-биринен пазилеттин үстөмдүк бес, балким камкорлук жакшы сыпаттарынан өйдө болуп турат дейт. Эркек мисалы үчүн күчтүүлүк жактан, сабырдуулук жактан, камкорлук жактан аялга караганда пазилеттүүрөөк дейт. Ал эми аял кээ бир учурда эркекке караганда пазилеттүүрөөк болуп атат. Кайсы жактан? Балдарына мээрим тебүү жагынан. Жумшактык жактан, ырайымдуу мээримдүүлүк жактан эркекке караганда үйдүрөөк дейт. Ал эми бул жактан мен эркек кишини аялдын үстүнөн камкор кылып койдум дегенде Алла Таала ушул сыпатын карап туруп дейт.
Ал эми эркек эмне кылыш керек жашоосунда десе, көптөгөн жанагына шарттары, акылары бар. Ошолордун бирөөсү аялына, үй бүлөсүнө адал ырыскы алып келүүсү эркекке шарт деди. Эркекке шарт. Эркек киши эгерде үй бүлөсүнө адал ырыскы алып келбесе, эркек үйүндө жата берип, аялы барып алып келе турган болсо, эркек Кудайдын астында күнөөкөр дейт. Анткени бул нерсе аялда эмес, эркектин мойнунда экен, бир туугандар. Көрдүңүздөрбү? Эми аял киши кандай болуш керек десе, фассалихату qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizalloh дейт. Ал эми аял киши эң биринчи салих болсун дейт. Ыймандуу болсун, Кудайдан корккон аял болсун дейт. Qanit дейт. Күйөөсүнө дагы, Кудай Таалага дагы баш ийүүчү аял болсун дейт. Күйөөсүнүн көзү барда дагы, күйөөсү көзү жокто дагы, күйөөсүнүн үй бүлөсүнүн айрын намысын сактаган аял болсун дейт. Күйөөсүнүн уруксаты менен жанагындай бирөө бир нерсесин сурап келсе, күйөөсүнүн уруксатсыз берип салбастан, балким күйөөсүнүн уруксаты менен күйөөсүнүн айрын сактап, башка бирлерге барып ушактабастан үй бүлөнүн намысын сактаган аял болсун дейт. Түшүнүктүү болуп атабы? Эми жанагындай суроосуна жооп берели. Аял кишиден кетип кала турган болсо, биринчиси, андан эркектикин айтып беребиз. Аял кишиден кетип кала турган болсо, менин аялым андай эмес, менин аялыман жаман сыпаттар бар, кандай кылайын, урайынбы, тепкилейинби, сөгөйүнбү, ажырашайынбы десе, Алла Таала мынтип атат. Валлати тахафуна нушузахунна фаизухунна дейт. Эми кимде-ким аялы жаман сыпатка өзгөрүп кеткен болсо, күйөөсүнө баш ийбей калган болсо, ыймандан кача турган болсо, ошондон корко турган болсо, күйөөсүз дейт. Фаизухунна дейт. Эң биринчи насаат бер аялыңа дейт. Ур деген жок, сөк деген жок, кол көтөр деген жок. Фаизухунна, аял кишиге акыл насаат бер дейт. Ошо менен тил табыш дейт. Анын убактысы жок. Качан болсо ошого сен аялыңдын тилин тап дейт. Балким ортого бирөөнү коюшосуңбу, өзүң сүйлөшөсүңбү? Фаизухунна, аялдын жанагындай тилин таап, ошого түшүндүрүү ишин жүргүз дейт. Ал дагы болбосочу, ал дагы жардам берген жок. Эмне кылам десе, Кудай Таала айтат: "Вахжурухунна фил мадажи". Анда бир төшөктө жата турган болсоңуздар, төшөктү бөлүп кой дейт. Балким башка бөлмөгө жатып ал дейт. Балким артты карап жатып ал дейт. Бунда эмне сыр бар десе, алымдар айтат, күйөөсүн урматтаган, жакшы көргөн, ыймандуу аялга дейт, күйөөсү башка бөлмөгө барып жатып алуусу моралдык сокку алып келет дейт. Бир күн күтүшү мүмкүн, күйөөсү келбейт, экинчи күн, үчүнчү күн, төртүнчү күн өзүн жаман сезе баштайт. Акылына келүүсүнө бир себеп болот дейт да. Мен чота башка туура эмес иш кылдым окшойт. Мен эмне кылып алдым бул жактан? Кой, мен жанагы биринчи акыл насатын угайын, же сөзгө келейин деп ой жүгүртүүсүнө бир себеп болот дейт. Түшүнүктүү болуп атабы? Эми ал дагы жардам бербесечи? Эгер андай кылып аял киши барбай койсо, сөзгө келбей койсо, анда аял киши өзүн моралдык жактан ажырашууга даярданып аткан болот да, анда аял. Же болбосо такыр эле катып калган аял болот дейт. Анда Алла Таала эмне деп айтып атат? Фаин вадрибухунна, андай боло турган болсо, акырын эч жерин көгөртпөстөн уруп кой дейт. Мына ушул уруп кой дегенди көп мусулмандар сабап кой деп түшүнөт. Жок, Алла Таала үчүнчү даражат айтып атат муну. Биринчи сүйлөш, такыр болбосо өзүнчө карап жатып ал, өзүнчө жака жатып ал. Ал дагы болбосо, экөөнүн тең себебин түшүндүк. Анда эч жерин көгөртпөстөн уруп кой дегендин мааниси, бул чубак устаз айтмакчы, уруунун аты болсун дейт, заты болбосун дейт. Урду деген гана ат болот дейт. Ал кандай? Кээ бир алымдар мындай чүпөрөк менен акырын тийгизип коюу дейт. Кээ бир алымдар мисвак менен мындай акырын тийгизип коюу дейт. Мунун мааниси дейт, мунун философиясы дейт. Уруунун заты эмес, аты дейт. Мунун мааниси аял киши мен эч качан күйөөм мага кол көтөрчү эмес эле, ушуга мен жетип калган турбаймынбы? Кой, мынчалык өтө кетип калыптырмын, мен акылыма келейин, токтолоюн деген нерсеге себеп болот дейт. Түшүнүктүү болуп атабы? Мунун философиясын жакшы түшүнүш керек болот. Эми ушуну менен аял киши токтосо, жакшы сыпатка келсе, мына келген болот дейт. Фаин ата'накум фала табгу алейхинна сабилан дейт. Эми аял ушинтип жанагы күйөөсүнө келип, жакшы сыпаттарына келип, жаман сыпаттарын таштаган болсо, эми мындан ары кетпегиле дейт Алла Таала. Андан ары кетип калбагыла. Үй бүлөнүн очогун улай бергиле дейт. Аял кишиден ажырашууну, уруп тепкилөөнү, сөйгөнү андан ары улантпа. Бүт ушуга чейин эле дейт Алла Таала.
Түшүнүктүү болду атабы? Инналлаха кана алиян кабиран, чындыгында Алла Таала эң улук зат дейт. Күйөө сага караганда да Алла улук дейт. Өзүңдү жанагындай орусча айтканда сага возможность берилди деп колуңан келген нерсени кыла бербе, мына ушуга чейин сага мүмкүнчүлүк берем, андан ары кетпе дейт. Түшүнүктүү болду атабы? Бул нерсе болбогон нерсеге болбош керек. Эмнеге мага чай куйбай койдуң? Эмнеге мага чакырганда келбей койдуң эмес? Бул өтө олуттуу үй бүлөнү ары же бери кыла турган маселеде мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин окудук жана Алла Таала бизге мындай бизге эмне насаат берип атат. Эми ал дагы болбой калса эмне болот? Ал дагы болбой калса, такыр жардам бербей калса, Алла Таала улап атат кайра. Ва ин хифтум шиқаqa байнахума фаб'асу хакама мин ахлихи ва хакама мин ахлиха. Эми бул эки аял менен эркек мындан дагы ары кете турган болсо, үй бүлө болбой калды. Мунусунда калдык, мунусунда калдык, мунусунда калдык, болбой калды десе, анда эркек тараптан бир туугандардан атты башты бирөөнү алып келе дейт. Аялдын туугандарын атты баштуу бирөөнү алып келеле дагы, ошол эки аттуу баштуу жашоону көрүп калган урматтуу инсандар ошол аял менен эркектин үй бүлөсүнө эмне болсун? Үстүнөн карап чечүүчү болушсун дейт. Өзүлөрү балким туура эмес кылып аткандыр, ошонун үстүнөн карап же жашап кетишсин, же ажырашсын дегенге ошолорго бериле дейт. Мына ушул жерден жанагындай өкүл ата, өкүл апа дегендер керек тиет. Түшүнүктүү болду атабы? Өкүл ата, өкүл апа деген бул бир гана акча берүүдө гана эмес, балким мына ушундай учурда кайната, кайнене, кудагыларга жеткизбестен өкүл ата менен өкүл апа келип, мына ушул учурда, ушул жерге келгенде, ушул жанагындай даражага жеткенде келип жардам берүүсү керек болот бир туугандар. Муну Алла Таала эмне деп айтып атат? Эң аягында ушундай болсун дейт. Анан такыр болбой калса, анда ажырашкан болот. Бул болбогон бир себептерден болгон болсо, жашап кеткен болот. Көрдүңүздөрбү, Алла Таала жанагындай үй бүлөнү ажырашып кетүүсүнө Алла Таала колунун келишинче эмне кылып, шарттарды коет. Барбагыла, ага барбагыла, ага барбагыла, такыр болбой калды дегенде өзүң чечим чыгарбай, аттуу баштуу кишилер келсин туугандардан, ошолордон кеңеш сурагыла, ошолор силерге насаат берсин дейт. Түшүнүктүү болду атабы? Бул эмнеден? Аял киши жанагындай жаман сыпаттардан барып жакшы сыпаттарда келбей калган болсо. Ал эми эркекчи? Эркек дагы баягындай сол жака кетип калышы мүмкүн, жаман сыпаттарды өзүнө алып алышы мүмкүн. Андай болсо кандай болот десе, Алла Таала ва ин имраатун хафат мин ба'лиха нушузан ау i'радан фала жанаха алейхима ан юслиха байнахума. Элеми аял киши эркек кишиге күйөөсүнүн жанагындай жаман жерге кетип калуусунан, эркек киши жаман сыпатка ээ болуп калуусунан коркуп калган болсо, андай аял киши де жанагындай биринчи муну кылсын деген жери жок дейт. Дароо эмне кылсын? Аттуу баштуу бир туугандары чакырсын дейт. Болду, аял киши дароо чакыра калсын дейт. Анткени биз көрүп жүрөбүз. Эркек аял киши эште жүрөт, бир көзгө көрүп калат, бир жүзү жаман болуп калат. Эмне кылдың? Жыгылып кеттим, тигинтип кеттим деп ар кайсы нерсени айта берет. Чындыгында күйөөсү уруп токмоктоп аткан болот да. Бул нерсеге чыдабаш керек болот. Бул нерсени сыртта карап турган мусулмандар, сыртта карап турган туугандар карап турбаш керек. Дароо ошого киргизишибиз керек болот. Ошол күйөөнү токтотуш керек болот деп Алла Таала бизди жакшы билген, бизди жараткан Кудай Таала мына ушундай бизге эмне насааттарды берип жатат бир туугандар. Мына ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акырында бир хадисти окуп коеюн. Кол көтөрүү аял кишиге үйдөгү зордук, зомбулук кылуу бул эч качан ыйманды Кудайдан корккон мусулмандын жолуна, мусулманга туура келбей турган бир сыпаттардан экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан экен: "Вала юкримул мар'ата иллал карим." Аялга ырайымдуулукту, айкөлдүүлүктү, камкорлукту бир гана айкөл, ырайымдуу, камкор гана эркек кылат дейт. Корккондон эмес, ошондой жакшы эркек кылат дейт да. Вала юхинул мар'ата иллал лаим. Аялды болсо митаам, карасантай адам гана кордойт дейт. Аялды кордосо митаам, карасантай, жүрөгү катып калган адам гана кордойт дейт пайгамбар айтып атат. Вала яглибна иллал карим. Аялдар болсо урушуп кетиши мүмкүн, казан аян кагышып кетиши мүмкүн. Урушуп кетсе, эркек киши ага теңелбейт дейт. Аялдар болсо ар дайым айкөл, кеңпейил эркекти ошол уруштан жеңип чыгат дейт. Жеңип чыгат, эркек утулуп калат дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошол эркектин жакшы сыпаты дейт. Вала яглибухунна иллал лаим. Бирок жанагындай митаам, карасантай, жүрөгү катып калган эркектен аял киши ар дайым сокку жеп утулуп калат дейт. Ва ана уриду ан акуна маглубан ай кариман ва лейса галибан ай лаиман дейт. Ал эми мен дейт пайгамбарыбыз. Мен
ошол жерден жеңүүчүлөр экөөнүн аял эркек урушуп калгандардын арасынан ар дайым кең пейилдүүлүктү, айкөлдүүлүктү, ошонун арасынан ушул сыпат менен утулуп, аял кишиден утулуп жанагындай уруштан артта калып калууну каалайм дейт. Жеңүүчү болуп калгандан көрөк, утулуп артта калып, бирок жакшы өзүңдүн эркектик сыпаты менен калып калууну каалайм дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Караңыздарчы, көп жерден теңелип эле коюш керек. Андан эркек акылдуураак кылып, жанагындай кең пейилдүү, айкөлдүүлүктү көргөзүп коюшу керек деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде бизге айтып берип атат. Ошон үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Каримде аялдарга болгон мамиледе Алладан корккула. Акыйкатта Аллах аларды силерге ишенип берди дейт. Жана аларды жубайлыкка Алланын сөзү аркылуу алдыңар дейт. Нике аркылуу алдыңар дейт. Никеде Кудай Таалага сөз берип алдыңар дейт. Ошол сөзүңөрдөн кайтып эки жүздүү болуп калбагыла дейт. Анткени эки жүздүү мусулман, Кудай сактасын, бул Куранда Алла Таала тозоктун бир тозокторунда болот деп коркуткан. Бул жашоодо Алла Тааланын мээримдүүлүгүнө, Алланын берекесине кул калат деп айткан да. Кудай сактасын. Бул өзү адамдын, инсандын сыпатына туура келбейт 200 адамчы. Ошон үчүн Кудайга сөз бердиңизби никеде? Ошого сиз бекем болушуңуз керек болот бир туугандар. Ошон үчүн эркек адам өзүн кармана билиш керек, аял киши да өзүн кармана билиш керек болот. Ошон үчүн баягындай Алланын алдында болгон ак никени дароо буза калбай, ошол нерседен шарттардан чыга калбай, кармануу билүү, жакшы сыпатка келүү керек болот. Бул Кудайдын алдында эң чоң парз милдеттерден. Бул тууралуу да Кудайдын алдында эмне чоң суракта болот. Кудайдын алдында намаз, орозо, зекет деп сурак берет деп айтабыз, туура. Бирок аял киши эркек үчүн да жооп берет. Эркек дагы аял үчүн да жооп берет. Эмнеге мындай кылдың? Эмнеге кол көтөрдүң? Эмне бул себептерге бардың деп Кудайдын алдына бардыгыбыз жоопко тартылабыз. Ошон үчүн бул жашоодо адам бололу, инсан бололу, чыныгы ыймандуу мусулмандардын катарын толуктайлы. Алла Таала бардыгыбызга чыныгы ыймандуу инсандардан болушка насип кылган болсун иншалла. Кудай буйрса, кийинки жумада көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.